Biz joluktuk milyondordun arasынан, harap sezim tazasынан, başkacasın bardığından. Biz жолуктук долбоору. Гүлназ айым, өзүңүздү кандай сезип атасыз? Элдердин бардыгы эле сизди мактап атат. Мени унутуп калышты. Гүлназ кыйналып барат экен. Мурда эле Гүлназ келсе болмок экен деген комментарийлер абдан көп болуп атат да. Анан сиз өзүңүздү кандай жылдыз орус менен ороп элесизби? Оройна калдым. Албетте жагымдуу болуп атат. Ошентсе дагы андан ары карай аракет кылып, ошол жоопкерчиликти аягына чейин жакшы алып кеткенге аракет кылам. Ал эми бул жерде биздин Гүлназ айымга эмес, биздин катышуучуларга дагы аябай жакшы комментарийлер бар. Өзүңүздөр байкагандай, өткөн чыгарылыштарда биз ким кандай той өткөрүүнү каалайт, махырга ким эмне алгысы келет, ал эле эмес, ким өзүнө кандай түбөй күтүп жатат, бардыгы жөнүндө биздин катышуучулар кенен айтып беришкен. Бүгүн болсо өзгөчө чыгарылыш болот. Ооба, анткени эртеңки чыгарылышта расмий түрдө талапкерлерге жол ачылат. Демек, бүгүн добуш берүү күнү. Биз 3-чү сезонго чейин катышуучулар менен дагы бири-бирин жактырып калгандар, калыкка окшогондор бар да. Ошондуктан мен ушул катышуучу менен чайга чыгам, же мага бул жактан эч ким жаккан жок, мен өзүмдүн талапкеримди күтөм деген да сыяктуу катышуучулар өзүнүн добушун берет. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер, эртең ким талапкерин күтөт, ким катышуучу менен катышуучу мамилесин улантат экенин эртеңки чыгарылыштарда расмий түрдө сиздерге жарыялайбыз. Анда сиздер экранга жакын келип берсеңиздер, биз баштайлы. Баштардын алдында бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Экранга жакын келип беребиз. Негизи конок койдон жоош дейт. Конок үйдөн келип кеткичекти чай коюп туруш керек экен, бирок сиз конок эмессиз. Ошондуктан бүгүн сиз мага чай коюп бересиз го деген турасың го. Бүгүн өз кызматыңызды аткарып, апамдын чайын коюп берсеңиз жакшы болот эле. Ай. Керемет апамдын чайы. Чындыгында өзгөчө магазиндерден сатып алып ичкен ар бир кыргыз элине өзгөчө тамшанган даам тартылап жатат десек болот. Негизи эле атына заты жарашкан деп койсок болот экен, анткени апа дегенде ар дайым биздин жүрөгүбүзгө жылуулук сезим келет эмеспи? Дал ошондой жылуулук сезимге курчалыгыңыздар келсе, анда апамдын чайын ичиңиздер. Сөзсүз түрдө ичиңиздер. Өтө даамдуу. Анда бүгүнкү чыгарылышты алдыга карай улайбыз, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу катышуучулар, жана башында айтып өтүп кеткендей эле, биз эртеңки чыгарылыштарда сиздер чындап талапкер күтөсүздөрбү, же өзүңүздөрдүн теңиңиздерди ушул жактан тапкыңыздар келеби деген суроо менен, эреже менен биз сиздерге эрежени түшүндүрүп айтып өтүп кеткенбиз. Ошондуктардан катарыңыздардан бир-бирден чыгып, оюңуздарды жазсаңыздар болот. Мисалы, мен могул айым менен, ушул катышуучу айым менен чай ичип, мындай достук мамилесине көргүм келет, же өзүмдүн талапкеримди сырттан күткүм келет дегендер болсо, ой пикирибизди билдириш үчүн добушка, кутучага кат жазып таштасак болот, ичине салсак болот. Ошондой эң оңой ыкма ойлоп койдук. Анткени мындай айткыла дегенде ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн, мен могул менен деп тандап. Эми ал жакта болсо, сиз кимди жазганы жашыруун түрдө билинбей калат. Бирок эгерде сиз тандаган айым же мырза сизди дагы тандаган болсо, анда жакыныраак таанышып, сырт жакка барып чай ичип келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боласыздар. Ооба. Анда Санжар мырза өткөнкү чыгарылышта чайга чакырсак болобу деген өзүнүн жакшы ой пикирин айткан. Мына ортодон бир жума аралык өттү. Эми Санжар мырза, сизден баштагыбыз келип атат, келиңиз. Ортого чыгып кимди чайга чакырасыз же чакырбайсыз? Өзүңүздүн ой пикириңизди жазып болот. Ооба. Саламатсыздарбы? Менин атым Санжар. Менин келе турчу айымдарга болгон талаптарым, жашы тууралуу айтып кетсем, 18 жаштан 26 жашка чейин өзүм менен тең болсо болот. Андан тышкары мага келчү аялдын эң башкы мен көңүл бура турган нерсеси бул
үй бүлөдө өзүнүн ордун билүүсүн каалайм. Анткени үй бүлөдө эркектин орду бар, жана ошондой эле аялдын өзүнүн орду болот. Ошол өзүнүн ордун билгени жана менин жанымда жанаша жүрүп, мени менен чогуу келечектеги кыйынчылык болобу, жакшы нерселер болобу, ошонун баарын менен чогуу ашып өтө турган айым керек. Ылдыйда жөлөк болуп, өйдөдө өлөк боло турган айымды күтөм мен. Анткени азыркы учурда көп кыздар болсо, мындай ойлонушат да, жок буларга болсо келин десе эле буларга кул болуш керек, анан да эркектер айтат да, жок мен угуш керек депчи. Албетте уга турчу да убакыт болот, бирок эң башкысы мен иштейби, иштебейби, кандай эмес болот анга көңүл бурбайм. Эң башкысы мен аны колдойм. Окуйм десе окутам. Ал дагы мени колдош керек. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнсөк, ошол нерсе мага эң маанилүүсү. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн атыңыздар. Андан кийин ким менен чайга баргыңыз келет, жакындан таанышкыңыз келет? Же талапкер күткүңүз келет? Сиздин оюңуз боюнча Санжар мырза азыр мынакей. Актай баракка өзүнүн тагдырлашынын, балким тагдырлаш эмес атын жаздырат, ким деп ойлойсуз? Айсулуу айым. Мен Айсулуу айымды жана караганда эле бекиледим. Эми Сиз ким деп ойлойсуз? Мен ойлойм, точно Фатима эмес да. Санжар мырза дагы. Мен ойлоп атам ушу, Анара болуш керек деп. Мен ойлоп атам Анара же Анара Мээрим. сүйүнүп эле отура бербейсизби? Бир чоң түттөбөй. Мээримге жаз окшойт. анда Анарадан улантпайлыбы? Балким Ооба. Анара болсо Санжар мырзага жазса керек деп эле. жакшы ойлонуп жазыңыз, бул жакта жигиттер да. Анан бир эле вариант жазмай, экөөнү жаза келиш. Саламатсыздарбы, менин атым Анара, 20 жаштамын, Жалал Абад областынан болом. Мен талапкериме койгон талаптарым эң эле аял затын сыйлаган, жумушу бар, бутуна турган, өзүнө ишенген, чечкиндүү мырзаларды күтөм. Мен күткөн мырзалардын жашы 22 жаштан 28 жашка чейин. Эң эле мен мырзалык сапатты сыйлаган, акчасы көп болуш керек. Бизнеси бар болуш керек. Ошол бутуна турган аял затын сыйлаган болуш. Негизи эле менин бала чагым мындай мээримсиз, камкордуксуз өткөн, мындай ата мээримин мындай сезген эмесмин. Ыйлайрым азыр. Ушуну тартатасызбы? Атамдан көрбөгөн мээримди, камкордукту бериш керек. Башка сүйлөй албайм. Анара кимге жазды деп ойлойсуздар? Санжар мырзага жасап атабы деп ойлоп атам. Жеңил эле айтсак чычалап кетти эле, чычалаган чын чыгат деп коет эмеспи? Мен Тилек мырзага жазды деп ойлоп атам. Азыр чогуу байкайбыз. Мен ойлойм Тилек байкеге жазды деп. Мен да ойлоп атам, мага жазды го деп. Тамаша. Мен Адылга жазды го деп ойлоп атам. Адыл мырза, анда өзүңүздүн оюңузду жазып өтпөйсүз. Мен ойлоп атам ушул Адылга негизи эреже боюнча азыр Адылга суктанганга болбойт, анткени бүгүн чечиле элек маселелери бар. Аны кийинки чыгарылыштарда чечип айтып беребиз. Улан байке деп туруп жазды окшойт менин оюмча. Анда кийинки Бекмамбет мырзаны чакыралы. Жалгыздык башка салган жүгөнүм бар. Жакшы жубай тапсам деген тилегим бар. Биз жолуктук долбооруна келген соң, жакшы адам жолуктурам деген үмүтүм бар. Саламатсыздарбы? Толук аты жөнүм Бекмамбет Нуржигит уулу. 24 жаштамын. Айымдардан баалаган сапаттарым бул жөнөкөйлүк, имандуулук, сулуулук жана эркектин жүрөгүнө жол ашказан аркылуу кетет демекчи, тамакты мыкты жасай билген айымдарды баалайм. Жана мага жактырбаган сапаттар бул өтө көп сүйлөгөн, көп боенгон жана текебер айымдарды көп жактыра бербейм. 19 жаштан 23 жашка чейинки айымдарды күтөм.
мен жогоруда айтылып кеткен талаптарыма жооп берем десеңиз, мен сизди биз жолуктук долбоорунан күтөм. Жана өзүңүзгө ишенип берсеңиз, мен дагы албетте жомоктогудай жашоо көрсөтүп койгонго даярмын. Бекмамбет Гүлнурга жазды го деп ойлоп атам да мен. Бицепс. Мен да Гүлнурга деп атам го. Кимге? Гүлнурга жазды го деп ойлоп атабыз. Бекмамбет. Башка атты жазып барат, силерди угуп кайра Нур деп жазып бересиң. Мен ойлойм Айтурган айымга жазып атат деп. Айтурган айым менен көбүрөөк сүйлөшүп атабы? Мурунку эфирге келгенде Кармелитага келбеди эле, хижапчан кыздар жагат окшойт деп ойлоп атам. Мен ойлоп атам иши точно мээримге эле жазып Логика атат. жакшы Жана мээримге суроолор көп болуп аткан. Ой, көчө мурдачыл. Я. Калк өзүңүз менен сүйлөшүп атасызбы? Биздин борчук бала ушу Анарага, ким эле? Гүлнурга келди болуш керек ушучу да. Жандан бери карап атат. Ат койду го, подтверждающий. Кана, Гүлнур табыз. Байнчик персона. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлнур. Мен 24 жаштамын. Менин оюндагы мырзалар бой узун, келбеттүү, оюна бою жарашкан, жылдыздуу балдарды күтөм. Жана сапаттарын айта кетсем, ачык мүнөз шайыр балдарды жана жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү сөзүнө жооп бере алган мыкты келишимдүү жигиттерди күтөм. Эгерде сиздин бул жашоодо максатыңыз жок болсо, үйлөнүү тууралуу оюңуз да жок болсо, анда мен убактымды коротуп келбей эле коюңуз. Азыр мындай билинбегени менен, бирок балким деп атам да, мындай жашоосундагы кимдир бирөөнүн эң толкундуучу, чечүүчү момент болуп аткан чыгар азыр. Ооба. Анткени бизде 2-сезондо Ислам менен Назира үйлөнүп кеткен баарыбыз эле көргөнбүз да. Ошо сиздер сыяктуу эле биринчи, экинчи эфирде отуруп эле көз караштан бири-бирин жактырып калган да. Бул бир көрүп сүйүп калуу да бул. Сонунда. Мен оюмча Гүлнур же Эсенбекке, же Нурике жазды экөөнүн бирөөсүнө. Сага. Сүйүнгөн боюнча өтүп анда Гүлнурга Нурламай кертип койсуң. өзүңүздүн тагдырыңыздын тандоосун жазып көрүңүзчү. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Менин атым Нурлан, Нарын областы Кочкор районунан боломун. Мен биз жолуктук долбооруна өзүмдүн түгөйүмдү тапканы келдим. Менин талаптарымдагы кыздар жөнөкөй, эң биринчиде ата-энени сыйлаган, ата-энени сыйласа бизди да сыйлайт дегенде бир туугандарды сыйлаган кыздарды күтөм, адептүү, имандуу, ошондой эле жашоодо ар кандай нерсе болот, ысык суук ошого жанында тура турган кыз издейм. Өзүм үйлөнө элекмин, турмуш көрбөгөн кыздарды күтөм. 20дан 30 жашка чейин кыздар келсеңиздер болот, сиздерди күтүп алабыз. Кимди жазып атат? Кана. Нурлан Айтурганга жазып атат деп ойлоп атам мен. Фатима да болгонсу. Мен Нурлан мырзаны Динара айымга жазды деп ойлоп атам. Себеби дегенде улам Мен Нурлан Кимге дейсиз? Айсулуу эжеге жазды го деп ойлоп атам да мен. Мен да Айсулуу эжеге жазып атат го дейм да. Салам дубай жазып атат окшойсуз, саламатсызбы, саламдашкан деп. Салып Мен оюмча Мен баягы жолдо турам, мас болуп милицияга түшпөй калдым деп эле. Мен ойлоп атам мээримге жазды деп. Анткени мээримге суроолорду берип аткан. Так суроолорду берип аткан. Ошол жактан билет болуш керек. Мен оюмча Нурлан мырза Фатима айымга же болбосо Анар айымга деп жазды. Жөн эле койсо, жөн эле койбойсузбу бу жакта? Аны Фатиманы кошпой эле койбойсузбу группа? Калык. Рахмат. Мырза, даярсызбы? Фатима деп жазууга. Даярмын, азыр жазам, бирок көрсөтпөйм. Бир эле кызга жазса болот да. Бир эле кызга. Бул Кокой. Не дейт я? кимге жазды деп ойлойсуздар? Саламатсыздарбы? Мен атым Калык, жылым балык. Мен бул биз жолуктук долбоорго реалити шоу экенин угуп, билип, чын жүрөгүмөн ушу биз жолуктуктан үйлөнгөнгө келдим. Мага кандай кыз керек? Мага шайыр болсо деле боло берет,
главное эме болсо болду, акылдуу болсо болду. Акыл менен башкарган кыз керек. Уруш менен эмес, акыл менен башкарган кыз керек. Дайыма мен жанымда болуп, жаным сен мынтип аласың, жаным сенин колуңан келет десе, мен ошо кыз үчүн чын жүрөгүмен ошо кызга көп нерсе кылып бере алам. Ошо кызды бактылуу кылганга чын жүрөгүм аракет кылам. Мен азыр өзүм 24 жаштамын, бирок мага 18ден өйдө кыздар келе берсин, 18ден баштап 25-26 жашка чейин. Бирок сүйүү жашка карабайт дейт. Мага улуу деле кыздар келе берсин. Чын жүрөгүмө жакса, мен үйлөнө берем. Мейли кызы болсун, баласы болсун, бирок эсиме жүрөгүмө жакса, мен ошо кыз менен сүйлөшүп, ошо кыз менен жашап кетем. Мен талабым болсо, кыз болсо иштеген негизи калбайм да, бардыгын өзүм кылып бергим келет. Баягы жана аялым болсо, күйөөм мени карабайт деген сөздү уккум келбейт. Мен не болсом да канча бошоп айткан убакта дагы мен аялыма подарка берип, аялым жүр муну кылып келбейлби, мынтпейлби деп, анан кийин аялым менен да мен өзүнчө консультация кылып мындай сүйлөшкүм келет, договор кылып мындай, жаным, сен неге недовольный болуп атасың, сага не жакпай атат жаным деп. Туугандарың сагындыңбы же акыркы бир эме не болуп атасың деп. Не болуп атасың, не болуп атсаң да анда эсе туугандарыңа баргың келсе барып кел жаным, балдарыбызды алып алып барып кел, эс алып кел, акчаңды берип турам деп айтам. Ошо кызды ошондой кыз мага керек. Башкара болсо акыл менен башкара болсун. Мен ошондо гана кызга баш ийем. Баш ийбейм деп коем, бирок өзүм билбей калам айтып баш ийип койгонду. Мен өзүм да ошондой деп ойлойм да. Фатимага жазып атыптыр. Жок эми колдорун немесин мен мындай кичине подсказка айтып бере коюңуздар да. Баарыбыздан оюбуз бир жерде болуш керек, Фатима деп. Бул до конца деп атпайбы, Фатимага жазды. Жок, мен Анарага жазды деп ойлойм. Өзүңүздүн атыңызды жаздыңызбы, Калык мырза? Же Фатима деп эле койдуңуз? Менин оюм Фатима эмес. Башка бирөөгө жазды эле. Ооба да. Ошону байкап калдым да, бирлеп жазган. Калык экөөчөн мээлеп аткандай эле сезилип атат мага. Мен деп туруп өзүңүздүн атыңызды жазасыз. Калыктен бул биринчи талапкер болуп келгенде бүт кыздардын көзүнө карап көз кысып өттүр да. Ал деле чалып элдердин эсинде болуш керек анан. Эмне көз кысып атасың десе, повод береби деп ойлогон. Эч ким повод бербей койду дейт го. Азгарлай Калык бул башкача жигит да. Бирок сен Калык жана Фатимага сөз бергенсиң, до конца ачык эме? Жок, жана Калык мырзанын айткан сөзүн угуп калдык эле да. Фатимага жөн эле кызыкчылык үчүн эфирде кызыктуу. Жүрөгүм азыр ближайший время өзгөрбөйт. Жакын времяда өзгөрбөйт. Ошон үчүн красавчик. Кол чабууларды. Баракелла. Эми буюрса көрөсүздөр да бияктан. Анда кийинкиси кыз жөөп келиңиз. Басканын сонун маралдай. Саламатсыздарбы? Мен Кыз Жибек, 27 жаштамын. Токтогул районунан болом. Өзүм бул убакка чейин турмуш кургам, балам жок. Мага келчү талапкерлерге койчу талабым жөнөкөй болуш керек, чечкиндүү болуш керек. Жана дагы ал адамдын туруктуу үйү жана туруктуу жумушу болуш керек. Анткени үй бүлөдөгү бул жоопкерчилик эркектин мойнунда болгондон кийин мага үйү жана туруктуу жумушу маанилүү. Мага ажырашкандар келе турган болсо, ага макулмун, бирок баласы жок болуш керек. Баласы бар талапкерди кабыл ала албайм. Менин эркектердеги баалабаган сапатым майдаланган. Майдаланган дегенде бул кичинекей нерсеге, кичинекей сөзгө маани берген, ошол нерсени ортого сала берген эркекти мен баалабайм. Жана туруксуздук, жана чечкинсиздик эркекти кабыл ала албайм. Мени көрүп жаткан, мага келе турган талапкерлер, менин айта кетчү нерсе, мени турган турушум боюнча кабыл ала билген талапкерлер болсо, мен силерди күтөм. Мага жакты. Мага жакты? Ким жакты? Сиздин үнүңүз жакты мага. Эртерээк төрөлгөндө мен сизди өзүм эле алып алмак. Сүй жашка карабайт дейт го. Алып баруучуларга тийишме жок. Ортодо аралыкты сактайсыз, эрежени сактайсыз. Алып баруучуларга тийсеңиз эфирден четтетилип калышыңыз мүмкүн, Хорошо. Турат го тийише турган кыздар. Сиз курактуу. Руслан мырза, өзүңүздөр байкап тургандай, учурда ак кагаз бетине өзүнүн тандаган аймын жазат. Бул мен ойлоп атам, эч ким тандабайт го деп, жанткени махыр сураган жаман көрөт экен Руслан. Махыр сурандыкса эле жинни келет экен да. Саламатсыздарбы? Менин атым Руслан. Мен 36 жаштамын. Мен өзүмө түбөлүктүү, өзүмдүн жүрөгүмдүн ээсин издейм.
Жашка талабы 25-26-дан 33-34-кө чейинки кыз келиндерди күтөм. Мурун турмуш көрсө дагы, эгерде экөөбүздүн мамилебиз келишип кетсе болот, албетте келсеңиздер болот. Мен азыр бир жолуктук программасына тартылып атам. Сүйлөшүп көрөбүз. Мен үчүн аялдын улуу сапаттары бул жөнөкөйлүк, акылдуулук, таза болсо, балдарына таза болсо, эң биринчи ата-энесин сыйласа, мен ата-энем да сыйлайт. Дагы уланта кетчү нерсе, мен мурун өзүм турмуш көргөм. Кандайдыр себептер менен жашабай калганбыз. Турмушта өзүмдө опыт бар, жакшы күйөө болуп берем деп сөз берем. Андан тышкары аял кишиге талабым, мурун турмуш көрсө дагы бир баласы менен болсо, балким эсте жакшы сүйлөшүп кетсек болоттур. Бирок баары ошол өзүбүздүн сүйлөшкөндөн зависит этет. Келсеңиздер, таанышып көрөбүз. Руслан мырзаны ойлойм, Айсулуу айымга жазды окшойт. Не деп? Айсулуу айымга жазды окшойт азыр. Мен ойлойм, Динара Айсулуу айым эртең чыгарылышта турмушка чыгып кетпесе болду эми, баары эле жазып атат. Саламатсыздарбы, менин атым Наргиза, жашым 24-тө, Ысык Көл областынан болом. Өзүм жөнүндө кичине айта кетейин, мен башка катышуучулардан айырмаланып, кичине кезимде төрөлгөндө эле бутуман чыгып кеткен, бир аз аксап басам, бирок сырттан деле карап көрдүм, бирок телефондон таанышканда, башка анан жашоодо жолукканда ден соолугуңа карап коюшат экен. Ошол себептен бул жерде реалити шоу болгондуктан өзүмдүн кандай болсом, мен ошондой кабыл алган мырзаны күтөм. Талапкериме болгон талаптарымды айта кетсем, эң негизгиси мени сыйлаган, сүйгөн, эч нерсеме карабай, сенин ден соолугуң мындай экен дебей, наоборот мени көтөрмөлөп жүргөн мырзаны күтөм. Талаптарым деле чоң эмес, болгону өзүнө мени көтөрүп, жокчулукту билгизбей, жана сыйлап эле турса, калганын бардыгы ойдогудай болот. Талапкеримдин жашын айта кетейин, менден 10 жаш улуу болсо болот, 1993-жылга чейин. Жана өзүм турмушка чыкпаганыма байланыштуу, мен дагы турмуш көрбөгөн мырзаны күтөм. Наргиза кимге жазды деп ойлойсуздар? Мен ойлоп атам. Тилек мырзага. Мен оюм боюнча. Мен Руслан мырзага жазды деп ойлоп атам. Мен оюм айта кетейинби? Мен ойлоп атам, жанында отурган Нурлан байкеге жазды окшойт деп. Анткени бая мурунку чыгарылыштарда таанышуу болуп атканда көп суроо бергендей болгон да сизге. Мен Наргизаны ойлоп атам, Санжарга жазды деп ойлоп атам да. Эртедер кайра өтүп эле артты карап атты да. Ким да жазгысы келип? Мен Ошо экөө бир убакта туруп калышты, экөө бири-бирине жазбайбы я? Ким экөө? Саламатсыздарбы, мен атым Мерим, мен 24 жаштамын. Бишкек шаарында турам. Буга чейин турмуш көргөм, бир кызым бар. Мен өз талапкеримди күтөм. Талапкериме талаптар 26 жаштан 34 жашка чейин туруктуу жумушу бар, жашоого чоң аракет кылган, жоопкерчиликтүү, ыймандуу мырзаларды күтөм. Буга чейин бир турмуш көрүп, бир баласы болсо болот. Азыркы учурда азыркы мырзалар баласы менен кабыл алгысы келбейт экен. Мен биз жолуктук үчүн ушун үчүн келдим. Бул жакта мырзалардын чыныгы маскасын чечип, чындап кызым менен кабыл алып турган жигитти издейм. Жана ошондой эле мен ошону да бергенге даярмын. Өзүм да татыктуу эне болуп, тарбия бере алам. Мерим, мен оюмча Нурика жазды, Нурик дагы сага. Мен жаман сүйүнүп атасыңар чөтө, баары эле жазсы анан. Сага жазды. Мен ойлоп атам, Бекмамбетке жазды деп, анткени Меримдин талабы мындай плотный, анан спортко жакын бала деген уктум беле же ошондой да.
Мен оюмча мээрим Аргенге эле жазды негизи. Эми Арген жөнүндө сөз кылбайлы, мен Аргенди ойлоп атам, Фатимага жазды деп. Себеби жанагы аябай суроолорун берип, калк менен дагы ортодо пикирлери бир аз келишпей, балким мен болуп калам деп айткан сөзү бар болчу, ошонун себебинен ойлоп атам да. Балким баягыда съемкада чогулуп отурдук го. Неге Фатима деп атасың? Мен сен жакын родной. Эми Калк мырза Аргем өзүнүн оюн эркин айтканга уруксат дегендей. Эми Калкта микрофонду алгачы, ала албай атасыздарбы? Балким мен да Фатима деп жазгандырмын. Ана. Жаныңызда отурганга ишене бербеңиз деп коем. Мен Фатима, 21 жаштамын. Мырзада адамгерчиликтүүлүктү, туруктуулукту жана эркектик мүнөздү баалайм. Жана мага келе турчу мырза жашоого болгон алдыга койгон максаттары болуш керек. Жана мындай жашоого түз позитивдүү көз карашта болуш керек да. Мага узун бойлуу, айымдарды сыйлаган, күчтүү жана мындай айымдардын эркелигин көтөрө алган жарокер мырзалар жагат. Мен үйдө эрке кызмын, жалгыз кызмын жана ошону жашоодо алдын ала айтып кетким келет. Ошону көтөрө алган мырзаны күтөм. Буга чейин турмуш курбаган болсоңуз жана жашыңыз 22 жаштан 26 жашка чейин болсо, мен сизди биз жолуктук долбоорунан күтөм. Айтылуу Фатима. Фатима точно калыкты жазбайт. Өзүнүн талапкерин жазат. Эмне мынча негатив айтасыз негизи? Мен калык деп жазды ойлодум. Сиздер ким деп ойлодуңуздар? Калык депрессия болуп каласың. Мен дагы. Мен ошо Аргенго деп ойлоп атам да. Атыбызды жазганды унутпайсыз, Фатима. Аргенге точно. Мен дагы мен деп ойлоп атат окшойм. Биринчи катышуучу болду. Мен деп ойлоп атам деген. Эсенбек менен жашы туура келет. Ким менен? Мен ойлойм Адылга жазды деп Фатиманы. Адыл мырзага болушу мүмкүн. Ал азырынча купуя сыр. Динара айым. Динара айым. Руслан мырзага жазат окшойт. Мен дагы Руслан Мен мырзага ойлоп атам, жаздым. эч кимге жазбай атат го депчи, сырттан эле күтөм депчи. Ошентсе да болот, Булардан ушундай да күтсө болот эле. Мен да ана Динара айымды ойлоп атам, ошо сырттан эле точно күтөт да. Динара айым. Жүрөгүм сезип атат да. Динара айымды мен. Подушкасы айтып берсин Арген. Көпчүлүк Шергаз байкеге, Шайырбек байкеге. Мага жазды деп айткандар Канат мырза, мага жазган жок, башка бирөөгө жазды. Мен оюмча байкоо айтып алыптыр. Биякта жактырып жүргөн бир жигит бар да ойлойм да мен. Бул эфирдеби? Жакшы. Тилек байке. келген кызга жазды деп ойлойм. Тилек байкеңиз деле сырттан күтүп атат го дейм. Тилек байке Акмарал жазбаңыздар койду. Акмарал кайра күтөм деп жазбаңыздар. Туура, андай да болуп калышы мүмкүн. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз эли. Менин аты жөнүм Чакенов Тилек. Ысык көл областында төрөлүп өскөм. Мен биз жолуктукка келгендин себеби өзүңүздөр билгендей эле өзүмө татыктуу жубай издеп келдим. Себеп дегенде мен дагы татыктуу сүйгөнүмө жарыма жолдош болуп бере алам. Бул долбоордун жакшы жери бул ачык, бүт бардыгы айкын, бүт билинет экен. Ошондуктан мени тандап келген айым дагы мени кененирээк биле алат. Мен дагы бул жерге келгенден кийин мен да ал айымдын кененирээк биле алам да. Жашы болсо 20 жаштан 25-26 жашка чейинки жакшынакай, татынакай, билимдүү, илимдүү, ыймандуу, ата-энени сыйлай турчу, мени да сыйлай турчу жубайымды ушул жерден күтөм. Мен ойлойм Тилек байке Фатиманы жазып атат деп ойлодум. Ар кандай болушу мүмкүн. Жөнсөңөр. Азырынча белгисиз. Менин келе турган талапкерлериме кое турган талабым таза, тыкан, баса белгилеп айта кетчү нерсе билимдүү, кара тору кыздар келсе деп күтөм. Кара тору деген айткан себеби мен мамама жакыныраак караганым себеби мамамды катты жакшы көрөт да, ошол себептен кара тору кыздарды көбүрөөк өзүмө жакын көрөм. Өзүм күйөөга жолдош катары болочоктогу жубайыма
бардык нерсени кылам деп обещать этпейм, бирок ошол нерсени кылганга аракет кылам болушунча. Эгерде сиздин жашыңыз 25-тен 30 жашка чейин болсо, мен сиздерди биз жолуктук эфирден күтөм. Келчи бирге гүл куралы көңүлдөн, гүл жыттанып бир көтөлүү өмүрдөн. Кана? Дагы кандай варианттар бар? Кимге жазат? Мен ойлойм Айдан айымга жазып атат. Барыңар Фатимага жазып. Анарага жазып атат деп ойлойм мен. Мурунку чыгарылыштардан көрүп калдым эле Канат Мырза. Айданага жазып атат деп ойлойм. Ванга бар экен го. Мен вангамын деп туруп. Мен оюмча Эсенбек же Анарага же эсимен чыгып кетти ушул. Ошо Анарага эле жазды Эсенбек. Кимге жазды? Анарага же Мээримге. Ошону эстеп калалы э? Мен айткам дегенге. Эртеңки чыгарылышта билинет. Уят болуп калгандар унчукпай эле отура беребиз. Саламатсыздарбы? Атым Айдана, 28 жаштамын. Өзүм жөнүндө кичине айта кетсем, бир турмуштан жаңылгам. Бир кызым бар, 2 жашта. Талас областынан болом. Мага келчү талапкерлерге койгон талабым ыйманы бекем жана жоопкерчиликтүү болсо дейм. Жана ошондой эле жашоого болгон көз карашымды колдогон. Жана ошондой эле менин максаттарымды дагы бөлүшө билген адам болсо деп ойлойм. Мен өзүм тараптан ошол талаптарга жооп бере алам. Жаш курагын айтсам, 29 жаштан 35 жашка чейин. Мага келчү талапкердин бир баласы болсо болот. Андан ашык 2-3 балага мен жоопкерчиликти алганга азыр даяр эмесмин. Айдана айым Нурлан байкеге жаздыго деп ойлоп атам да. Нурлан 5 упай. Айдана айым эч кимге жазган жок. Анткени бир дагы Айдана айымдын суроосуна жооп бере алган жигит болгон жок да. Туруктуу жооп бере алат турган. Жок, точно ошо Нурлан байкеге жазды да. Жооп берем э? Мен негизи вангамын да. Акмаралдан өткөн мага. Саламатсыздарбы? Мен атым Айтурган, жашым 28-де. Бул долбоорго мен өз төгөйүмдү таап бактылуу болсом дейм. Мен ойлойм, үй бүлөнү мырза башкарыш керек, мыкты кожоюн, өзүнө ишенген, туруктуу, чечкиндүү мырза болсо, жанында назик болуп, келин болууга даярмын. Мен күткөн мырза жашы 35ке чейин туруктуу жашоого максат койгон, чечкиндүү мырза болсун дейм. Мен өзүм ачык мүнөз, назигирээк келген айыммын. Мени өзүңүзгө түгөй катары көрсөңүз, сизди күтөм. Бүгүнкү добуш берүүдөн канча жуп чайга чыгат деп ойлойсуз? Канат мырза. 3. Бирок жакшы ниет кылып бир 10. 4. Мен ойлойм, Руслан байкеге жазды деп ойлоп атам негизи элечи. Могу жерден Динара эже дагы Руслан байкеге жазды деп ойлойм, сизди дагы ойлойм Руслан байкеге жазды депчи. Мен айтырганда Тилек деп ойлойм. Өзүңүздөн чота байкап атам да. Мен оюмча эч кимге жазган жок. Жокта Руслан байкеге деп атат, Руслан байкеге. Азыр кийинкисине түшүп калат. Мен ойлоп атам, ушу эч кимди эле жазбай калыш окшойт жана махырдан кийин, чынында. Же жазабы? Жөн эле суроо болчу, мен махыр берем, албетте берем. Мен махыр бербейм деген жокмун, просто суроо булардын оюн билейин дедим да. Буларды атайын канча жөнөкөй өзүңөрдө жөнөкөй байлык сурабасаңар, ошончо жигиттер көп силерге турмушка чыкканга оңой болот деген эмеден айттым да. Ооба. Лайфхак деп коесуз. Түшүндү баары эле. Руслан мырзаны мен ойлоп атам, махыр жөнүндө тема болгондо аябай агрессивный сезилди да магачы. Жок, Айсулуу айым жөнүндө сүйлөйлү, анан сүйлөйбүз, а? Келе. Айсулуу айым кимге? Эч кимге. Айсулуу айым мо байкеге жазды го дейм да. Руслан байке. Атын унутуп калдым, кечиресиз. Менин оюмча Айсулуу айым өз талапкерин сырттан күтсө керек деп ойлойм. Жүрөктөрүңөр дүкүлдөп атабы я? Бойдоктордон бирөөнү чаап калайын деп, балким ушу бойдоктордун бирөөсүнөн жазгандыр деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Атым Шайырбек, фамилиям Алимжан уулу, 27 жаштамын. Мен биз жолуктук долбооруна келгенимдин себеби өзгөчө өзүм сүйгөн
аялдык сапатка ээ, назик, эркелегенди билген айымды издеп келдим. Мага ылайыктуу же болбосо мен эңсеген айым сөзсүз түрдө студент, жогорку окуу жайды окуган же болбосо бүткөндүгү зарыл. Анткени ал келечектеги менин балдарымдын энеси балдарыма туура тарбия берүүсүн каалайм. Жана ошондой эле жаш курагын айтсам, жаш курагы 19 жаштан 25 жашка чейин. Бул жигит Фатимага жазды. Мен оюмча. Мен оюмча сырттан талапкер күтөбү ойлоп турам, себеби эгерде бирөөгө кызыкчылык болсо, суроолорун берип, көбүрөөк суроо узатып сурамакпы деп ойлойм да. Алты жөнүндө энергетика ошондой билбейм, Фатима менен эле Нурлан байке болот, эмне болот да? Мен ойлоп атам, айт турган айымга жазды го деп, себеби мага ушундай сезилип атат. Бул Шайырбек мырзага мындай токтоо, мындай өзүн алып жүргөн айым керек го деп. Барыңыздар жаздыңыздарбы? Кол чаап коелу анда. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр жана ошондой эле көрөрмандар, сиздердин астыңыздарда биздин катышуучуларыбыз өзүнүн жүрөгүнө кимди жакын көрдү, азыр жазып кутучага салышты. Ооба, чындыгын айтканда, бул дагы балким ушунтип жазып достук чайына чыгып, андан кийин сүйүүгө да айланып кеткен. Биздин экинчи сезондо Ислам менен Айзираны билесиз, азыркы убакта бактылуу сонун түгөйлөр болуп жашап жатышат. Ошондой жакшы ниет менен балким биз дагы ушул добуш берүүнү кылып атабыз десек болот. Ал эми эртең жума күнү 20:30-да НТС телеканалында, НТС YouTube каналында, Канат Шоу менен YouTube каналында ким достук чайына чыгат жана ким өзүнүн талапкер күтөт экенин эртең биле аласыздар. Мен мындай суроо бергим келип атат да, мисалы, акыркы убакта эле мына өткөнкү чыгарылышта да кыздар балдар махыр жөнүндө сүйлөштү, сүйүү жөнүндө сүйлөштү. Мисалы, мен ушундай, мен хайп үчүн келген жокмун, мен жөн эле мындай эле өзүм тең таап кетейин деп келди да. Ким мисалы элдин астына чыгып үйлөнүп, мындай хайп болуп, анан бактысын табыш үчүн келди? Ким ачык айта алат? Айтып көрүңүзчү, Тилек мырза. Мен эле эмес, буякта баары эле ошондой го дейм. Баары эле ошондой максат менен келди го дейм. Эл алдында ушундай үйлөнөм деген ой мененчи. Мен да ушу негизи башында эле ушинтип айтып келе жатам. Келип эле ушактан үйлөнүп мындай. Мен дагы ушундай элдин даже бүт кыргыз элдин аксакалдан улуулардын батасын алып ушундай үйлөнгүм келет да мен. Жар салыпчы. Менде деле бар андай. Сиз айтып аткан суроо. Анткени көп көрүүчүлөр жазат да, силер хайптуу эле айтып өткөнсүңөр депчи. Чындыгында биздин бир передачага жөн эле талапкер болуп келген адам популярдуулукка ээ болот. Элестетиңиз, ошол талапкерлер менен сүрөткө түшөт да. Андыктан ар бир катышуучу болуп отургандан кийин баарыңыздар азыркы убакта элдин оозунда, элдин сөзүндө болуп атасыздар жана биздин тил менен айтканда хайп болуп атасыздар десек болот. Мен да ушул жерден, ушул студиядан үйлөнүп кеттим келет. Өзү теңин таап, бактылуу адам болуп, ушул жерден тапкым келет. Эми бул жерге келгенин сөзү эле сиз айткандай бир өзүнчө таанымал болот экенсиң, хайп сыяктуу же хайп деп койсо болот. Анан эми хайп үчүн келдим деп айта албайм. Бирок ушул жерден үйлөнүп кеттим келет. Хайп болгончо үйлөнүп кеттиңиз келет. Мен айтып коеюн, бүт эле баягы ырда айткенде кулачпай. Анан хайп жагы да болуп экен биякта эми келгенде. Анан баягы хайп менен кошо төбүңдү атап элге таанылат экенсиң. Ооба, бул жаман эмес. Кандай десек, 60-ка 40 деп болуп. Хайп жагы да бар десек болот, Сиз башында башкача айтып аткансыз да. Мен деген такыр хайп эмес. Мен үйлөнгөн эле келдим. Хайптын мага такыр кереги жок деп, азыр уже башкача айтып атасыз. Жок, аны туура. Мен үйлөнгөнгө келдим бияка биринчи. Эми хайп деген биякта келгениң эле хайп болуп атпайбы? Мен ошону айтып атам да. Келгениң хайп экен. Жок, просто мен да кайра эки жолу сурагам да. Чын элеби депчи дегенде, жок, мен хайп деген мага такыр кереги жок. Мен деген только үйлөнгөн эле келдим деп айтчу. Жок, мен ошол үйлөнгөнгө келдим, бирок келгениң хайп экен деп атам. Ошону айтып атам азыр. Жок, 40-ка 60 деп айтып атпайсызбы? 40-60 хайп болот. Ойлонуп кеттим деп деле коюңузчу, ойлонуп атам мына. Тажрыйба даамын сездим деп, даамын сезип. Аябай сонун экен, элдер тааныган деп, туугандар жазган. Ошол.
Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы катышуучулар жана алып баруучулар. Мен жеке оюм бул биз көбүнчөсү турмуштан жаңылгандарга кандай айтсам, орусча айтканда доказательство болот экен да, биз дагы бактылуу боло алабыз, биз дагы бакыттуу болууга татыктуубуз дегендей маселеде болуп калат экен да. Мен ошол үчүн келдим, чтобы башка кыздар дагы көрсүн да. Көбүнчөсү эле баягы кыздар биз алсыз келет эмеспиз, биз өзүбүздү таштап коебуз, болду мен экинчи турмушка чыкпайм деп же коркуп калдым дегендер болот го. Ошондойго мен көргөзгүм келет да, мына биз дагы ушинтип бактылуу болгонго татыктуубуз, биз дагы бактылуу боло алабыз депчи. Үлгү катарында хайп десек. Ооба, үлгү катарында хайп. Болмосо чын жүрөгүмөн биз жолуктуктан негизи эле биз жолуктук чыга элек деле негизи эле кичинекей кезимден бери эле баягы жана биз жолуктук чыгат экен билген жок. Биз жолуктук чыга элек деле жүрөгүм сезгенби билбейм эч кызы. Канча 9-класстан баштап сезип баштадым да. Ушундай бир эме программа чыкса экен депчи. 2 жаштын башын коштурулган депчи. Баягы ошо мен 9 бүтүп атканда да көп эмелер, правилалар чыгып баштабады. Алага чыккан болбойт, мындай тигиндей деп ошолор катуу болуп баштабады. Ошондо эле сразу ойлонуп баштадым да, ушундай проект болсо мен барып үйлөнөм депчи. Ошондон мени кабыл алышса депчи. Мына акырындап тилегиме жетип атам. Жана Казакстанда бар го. Ушундай передача, ошондо мен оюмду эле өзүм ойлочумун да, Кыргызстанда эле ачылса, биздикилер Казакстанга барып жүрүштү го. Казакстанга барбай эле ушул жерден тапсак деген ой менде деле бар болчу негизи. Мына ошол жака барбай ушул жактан отурганыңызга сүйүнүп атасызбы азыр? Албетте, сүйүнүп атабыз. Ошончо эмеден кастингден өтүп сүйүнүп атабыз албетте. Куттуктайбыз. Эстеген сайын куттуктап коелучу өзүбүздү. Мен суроо бере кетейин Нурлан мырзага. Сиз жана айта кеттиңиз 40-60 деп. Анан кайсыл пайызы хайп, анан кайсыл пайызы үйлөнөм деген максатыңызда? Биз азыр көпчүлүк ойлоп атса керек 60% хайп деп. Абдан сонун суроо болду. Адыл да айтып кеткендей, мен оюмду туура эмес түшүндүрүп алдым окшойт. Негизи мен келгенде, баягы кастингке келгенде хайп жок, чиста үйлөнүү максатына келдим. Ал туура эле негизи, бирок бияка келгенден кийин билдим, бияка уже келишиң эле сен уже хайп экен. Мен ошону сезип отурам да. Ошону элдердин баары таанып атат. Элдер тааныйт экен, өзүң да таанылат экенсиң, походу хайп менен өзүңдүн түбөлүктүү жарыңы таап кетет экенсиң. Мен ошону айткым келген да. Демек кастингден кийин сизге ушул жака барыпсыңго көрдүк деген кайрылуулар болуптур да. Чынын айтсам, мен эч кимге айтпай келгем. Ата-энем дагы, досторум да билген эмес. Уже мен бияка келип, уже жанагы өзүмдүн оюмду айтып кеткенден кийин уже анан баары жазып баштады да. Ошондон кийин ойлоп калдым, значит бул хайп экен деп. Мен ошону бул эфирде айткым келди да. Мен ал кастингде ошо өзүмдүн оюмду айтып кеткем. Түшүндүрө алдымбы? Мен оюмда Нурланга кошулам, себеби бул жерге келгенде биз таанымал болуп атпайлыбы? Анан бизди көрөт, анан кыздар балким биздин характерибизден көрөт дагы, может быть, ушул адам мага ылайыктуу деп, анан элдин баары көрө баштайт да, анан жазып, если духу жетсе келет да. Анан ошо элдин алдына чыккан өзү эме болуп атпайбы, таанымал болуп атпайсыңбы? Анан бизге возможность болуп атат да, азыр таанышып алгангачы, кыздар менен таанышып өзүбүздүн бактыбызды таап кеткенге чоң возможность берип атасыңар азыр. Оюмду туура түшүндүрө алдым деп ойлойм, дагы вопрос болсо айта бер. Улан Төрел, сиз ошо дагы бир жолу далилдей кеттиңиз, эч кимге айтпай келгем деп. Себеби үйлөнөм деп келсеңиз, балким бирөө жарымга айтып, мен чындап эле үйлөнөйүн деп атам, ушул жакка барып кыз табайын деп атам, тойго даярдана бергиле деп келмектирсиз балким. Жок, мен эч кимге айтпаган себеби баягы чынын айтсам мен ошондо эле айткам, аябай намыстанып жүрчүмүн, келе албайчы. Аябай анан рамкадан жарып чыгып келдим деп атпайм, ошон үчүн эч кимге айтып, эгер өтүп калсам айтайын деген оюм бар болчу да. Мен Санжар мырзага суроо бергим келип атат. Байкасам уже канчанча эфир болуп атат. Мындай көңүлү жоктой отурат да. Мен ойлоп атам, бул жерден эч бир кыз жаккан жокпу? Талапкер келсе кандай болот? Жок деп коесузбу? Деги эле сизге кандай кыздар жагат? Мен оюмча сиз анча-мынча көп кыздар жактыра бербейсиз деп ойлойм да. Көп кыздар менен сүйлөшкөн баладай көрүндү окшойт сизге. Ооба, ошондой көрүнүп атат да. Ооруш кирип койду го Санжар мырза. Жаштар деп койсун. Эми ар бир адам ар кандай кабыл алат. Бирөөгө жакшы көрүнөм, бирөөгө жаман көрүнөм дегендейчи. Бул жерден
талапкер, албетте талапкер күтөм деп келдим. Анан бул жактан эфирден да балким бирөөнү жактыргандырмын. Кутучага кимдин атын жаздым же жазган жокмун, ал дагы сыр. Кийинки эфирде билинет. Балким ушул жерден бир катышуучуну тандадым мен. Балким да. Же талапкеримди күтөм. Азыр эми талапкер келе элек, бул жактан тандай элекмин. Эрте чечим чыгарып атасыздар деп ойлойм. Жакында дагы жакындан таанышып, анан оюңузду өзгөртөсүз деген ойдомун мен. Сиз сырткы келбетине карайсызбы? Сырткы келбетке карайм мен. Кандай болуш керек сиздин? Мен үчүн бою узун болуш керек. Анан? Анан кыз жылдыздуу болуш керек да. Динде эле өзүңө жагыш керек да. Болду. Акчасы болуш керекпи? Жок, акчасы кызыктырбайт. Мен ойлойм, бул жердеги ар бир катышуучу, ар бир адам биринчи сырткы келбетине карайт деп ойлойм. Ар бири карайт. Аны моюнга алыш керек. Санжар мырза сүрөттөп берип атат. Дал эле өзүбүздүн арабызда Фатима айымды эле сүрөттөп берди го дейм. Бою узун, жылдыздуу. Калык бир аз ауыр болуп атыптыр. Иә. Кандай? Калык бир аз ауыр кылып отуруптур дейм. Мен бар деп койсузбу? Барыңыздарга не болду? Сразу эле Фатима деп. Не үчүн? Не үчүн Фатима? Эми түшүнүп атам мен Фатима бою узун, сулуу кыз экенин. Келгенден бери 2 эфирден бери эле Фатима деп келатасың да, ошон үчүн айтып атабыз. Ошончумбу? Анда түшүндүм анда. Ким Фатимага айтып атпайбы, Санжарчы? Сунуш кылгандай кылып атат да, биз ошо жүрөгү сезип атат да, баарыбыздын эле. Буга сиз кандай ответ берет элеңиз? Сурооңузга рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн сүйлөп элеккенмин. Мен ойлойм, биз жаздык го, ошонун жообун күтүш керек деп ойлойм, анткени бою узун кыздар көп эле деп ойлойм, может мүмкүн мен эмес. Алдын ала жооп бергим келбейт. Сиз болсоңуз, балким кичине болсо дагы. Мен деле сырткы келбетине карайм, макулмун деп койсуз. Жок, сиз эгер сунуш кылса кабыл алат белеңиз деп жатасызбы? Сунуш кылып көрсүн, анан көрөбүз. Кыздын көрөбүз дегени почти макул деген да. Жок, мен ошол жөнүндө айта кетейинби? Калыкка сөз берип колчу, калыс. Мейли, ошол жактан эме Санжар болсо сага жазды деп кой. Бая Фатима деп туруп жүрөкчө сүрөттү тартып койду даже. И даже подписин коюп койду. Ошондо кандай сенде эме болот? Кандай десем? Ага жооп берди. Оюң кандай болот негизи? Ою көрөбүз дейт. Мен тереңирээк сурап көрөйүн деп атпайм. Терең ушул эле, андан аш терең жок. Азыр эчтеке чечиле элек да. Мен ошол айтып кетпеди, ошол жөнүндө айта кетейинчи. Кыздын жок дегени, ооба дегени деп мындай көп мырзалар мындай туура эмес ойлошот деп ойлойм да, мен алга кошулбайм да. Мисалы, кыздарда балдар сунуш кылат го, анан кийин кыздар билгизет да, жаккан балага, жана жакпаган балага. Анан кийин жок дегени, ооба дегени деп эле кызды кыйнай берген туура эмес деп ойлойм. Анан көбүнчөсү да ойлошот да, айтып калышпадыбы? Белек берем, анан сиздерге белек бергенде жагабы эмне кылып аракет кылыш керек депчи. Мисалы ойлойм да, белек берген маанилүү эмес да. Эгер кыз жакшы көрсө, мындай симпатиясы бар болсо билгизет, анан кийин мырза аракет кылыш керек. Жөн эле жок деп мындай көңүлү жок болсо да кыйнай берип артынан чуркаганды да болбойт. Неме дедиңиз да, сиз жок деген жокпуз, көрөбүз да деп атасыз. Мен ошон үчүн айтып атам да. Ооба, түшүнүктүү болду, Артынан чуркай бериш керек деп мени эме кылыш окшойт да. Фатимага аябай көп внимание болуп кетти окшойт да. Анан жүрөгүндө. Менин суроом экинчи сезондон Арген Байкеге. Арген Байкеге канча 2-3 талапкер келди эле го. Анан уже билдиңиз кыздар менен кандай сүйлөшүштү. Анан баягы отказ кылып койдуңуз го кээ бир кыздарданчы. Сиз кыздардын көбүнчө эмнесине карайсыз? Жана кыз менен аны сүйүп турсаңыз дагы бир кандай бир мамилесинен кандай бир мамилеси сизге жакпайт, көңүлүңүз калып калат да бир мамиле кылгандачы? Рахмат. Өтө оор суроо болду. Мен биринчи кыздын ички дүйнөсүнө да карайм, сырткы келбетине да карайм. Анан Кайсы убакта көңүлүңүз калып калат? Айымдар менен сүйлөшкөндө ооба, кээ бир мага жакпаган нерселер билинет дейм. Сүйлөшүп жүргөндөн кийинчи сүйлөшүп жүрөсүң, 1 ай сүйлөшөсүң, 1,5 ай сүйлөшөсүң, ошол кезде
кыз ачылат, сага болгон нерсенин көзү ачылып баштайт да. Ошол кезде сен жактырып аткан кызда, мисалы жактырып аткан кызың кичине бир жакшы минус жагын көрүп калсаңчы, көңүлүм бир аз сууй баштайт да. мисалы ошол кандай минус тактап айта кетсеңиз? Тактап айтканда, мисалы кыздардын кандай кылыктары сизге жакпайт? мага жакпаган кылыктарын айтайынбы? Ооба, сиз анткени көп эле кыздар менен, талапкерлер менен сүйлөшпөдүңүзбү? Мага жакпаган кылыктары негизи мага эркелеп туруш керек. Жаккан кылыктар. Жакпаган кандай кылыктары бар негизи эле кыз кишинин? Арген мырзанын жообу ушул эле. Мындан ашык жооп ала албайбыз да. Эркелеп турган Наргиза да неге мынча көп суроо берип атат билбейм, аябай жине келип берип атат да. Булда да бир нерсе бардыр балким. Эми аны эртеңки жакшы суроо турат да, азырчы сразу берип алайынчы. Нурик сага, анан Эсенбек сага экөөңөр жооп берип койсоңор, үйдө ким башкарыш керек деп ойлойсуңар? Негизи эле башкарыш керек деген сөз туурабы же туура эмеспи? Например, эгер Эсенбек чынын айтканда кээ бир үй бүлөдө келинчектер башкара алат го. Если сен үйлөнгөндөн кийин келинчегиң башкарып баштаса кандай кабыл аласың? Нурик сага да, например, келинчегиң башкарып баштады десе, ага чейин унчук эмес сен алганга чейинчи. Кандай кабыл аласың? Кандай кантип тарбиялайсың ал, чтоб сен үйдө эркек экениңди билдириш үчүнчү? Абдан сонун суроо экен, э? Аябай, бардык эле суроолор жагат окшойт. Ойлонуп жооп бериш керек. Ошол жооп берип койсоң так. Негизи үй бүлөдө менин оюмча эркек адам кичине бир степенька өйдөрөөк туруш керек деп ойлойм. Анткени ошол эркек адам менен аялы сүйлөшүп, оюн айтып, анан биргеликте баягы вопросторду чечсе сонун болот го дейм да, менин оюмча. Туура айтып атасың, Эсенбек. Менин оюм берип аткан сурооңо өтө маанилүү. Негизи үй бүлөдө эркек кишинин башкарган туура. Ал эми аял кишинин болсо ошого баягы кеңешчи, акыл айтып баягы өзүнүн ой пикирин айтып. Жок, менин оюм түшүндүм. Негизи эркектер башкарыш керек биздечи, негизи кыргыздарда негизи өзүбүз үй бүлөдө эркек го, хозяйчы. Анан просто, например, сен келинчегиң укпай, например, мен башкарам деген эмелерди эме кылса, сен кантип тарбиялайсың аны? Сен сүйүп турасың да, сен жашап атасың ужечи. Сен аны менен ажырашып кете албайсың да. Демек, алгандан кийин ошондой өнөрлөр чыга баштады дейт. Алдап кантип тарбиялайсыңар? Сүйлөшүп, чечип алыш керек. Туура эмес мындай деп баягы кандай кыргыздын сөздөрү бар, ошолор менен түшүндүрүүгө аракет кылыш керек. Болбосо айта албайм аны. Эгер күйөөсүн жакшы көрсө антпейт болуш керек. Кээ бир кыздар мындай мынтет да, азырчы биз ушундай коомдо жашап атабыз, экөөбүз бирдей болушубуз керек деп эле. Мен деле чечем, мен чечем дей берсе сен кантип кандай аракеттерди кыласың? Эгерде өзүң чечкин деп атсаң, кыз киши анчалык деңгээлге барбайт. Эркек киши ошо туруктуу болсо, кыз киши эркектен өтө албайт. Болот берип койсоң, анда аял киши ошончолук барып калышы мүмкүн да. Негизи жашоодо ар кандай да чечкиндүүлөр деле бар, бирок андай кыздар да бар, сиз айткандай. Мен айта кетпейинби? Негизи эркек кишилер үйлөнгүчөктө кыйын боло берет да, эркек башкарыш керек, эркек башкарыш керек. Анан үйлөнгөндөн кийин эле аялдын сөзүнөн чыкпай калышат. Ай, красавчик. Аял үйдө отур десе үйдө отурат, тамак жаса десе тамак жасайт. Мен үйдө отурбай эле отурам го, эфирде эле сүйлөшөм. Мен бир оюм айта кетейинчи. Негизи сен айтканың баягы башкарылып калабыз деп атпайсыңбы? Алгандан кийин антпейт, просто аял кишини сыйлайт болуш керек деп ойлойм. Негизи шариатта да бар го, аял кишиге жардам берип койсоң эч нерсең короп кетпейт. Тамакка жетишпей атабы жардам берип кой. Анан баягы кээ бир эркектер бар, ашыкча кетет. Мен эркекмин. Микрофон жакын кармак. Мен эркекмин деген баягы эме, эркекпиз баарыбыз эле. Бирок баягы аял кишиге да айымга баягы жардам берип койгон бул дагы туура. Негизи мен деле ошол эле мааниде айтып атам. Көпчүлүк учурлар болот да, ошо үйлөнгүчөктү эркекпиз, анан башкарабыз деп. Бирок албетте аялыңды сыйлаган үчүн, мисалы мен азыртадан эле айтам, азыр эле эскертип коеюн досторума, саат 12-дейин эшикке чыкпайм үйлөнгөндөн кийин аялым жанында болом. Сен сразу эле. Мен Руслан мырзага суроо бергим келет. Аябай катуу эме сүйлөп койду. Жарыя болуп кетти. Бекмамбет мырза. Ушуну сакталып калат анан кийин. 12-дейин бир туугандары келип чогулалым десе, аялым айтып койдум эле. Досторуна эле экен. Туугандарына тийиштүү. Сураны. Негизи досум Москвадан келип калдым десечи, 12-дейин досум алчу десе. Эгер уруксат берсеңиздер, ушул суроону туурараак түшүнүп алсак кандай болот? Мисалы, кайсыл тарабынан башкарат десек, мисалда кухняда кирип алып туруп,
могу тарелканы могул жака кой деп биз башкара албайбыз да, а кухняда аял башкарат. Ошо кайсыл тарабынан башкарат мырза, ошону тактап берсеңиз. Негизи эле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн концепциясы болот да. Анан көпчүлүк учурда менин оюм боюнча мына үй бүлөдө атаң менен апаңан карап тарбияланып болуш керек, балдар деле кыздар деле деген ой келип кетти да азыр ойлорду көпчү. Мисалы менин атам менен апам кичинекей кезибизде эсибизде, кичинекейинде көп отуруштар болчу да. Анан кийин акыркы чечимди эркек айтат да. Биздин үй бүлөдө ошондой болчу. Ичкериде достору менен отурат, анан сыртка экөө чыгат эле. Ошол экөө бир нерсени спорт этип, апам бир нерсе билсем, эмне дегендер эсимде жок. Бирок недовольный бир нерселерди кылат. Айтат, анан кийин атам болсо көндүрөт болчу. Эч нерсе болбойт, баары нормально. Макул анда деп туруп анан кайра кирип, чечимди эркек айтат да. Ошентип бири-бирин түшүнүп, колдоп турса, ошол үй бүлө узакка чейин барат болуш керек деген. Руслан байке мындай экен да кое туруңуз. Демек мындай экен да, Гүлназ айымдын сөзүнө мен да кошулам, анткени эркек чечемди эле өзү чече бербей, биринчи аял менен да кеңешкенди үйрөнүш керек экен. Ошондо аялга болгон урматсый болот экен да, булчу өз ара. Ошондо баардык нерсе туура чечилет деп ойлойм. Ошондой. Туура айттыңыз. Ошо менин оюмдагы эбе болчу, мунун жообу аял өзүнүн ордун билип, силер айткандай, бул жигит айткандай кухняда эркек өзүнүн немесин билиш керек да. Анан если бир нерсе үйгө алабыз дейби же балким үй алат, балким жа бир нерсе алат, ошондо кеңешсе болот да, кеңеше турган нерсеничи. Просто ар бири өзүнүн ордун билсе эле ошол, жок ошондой да менин оюмча делечи. Руслан мырзага айта кетсем болобу, суроо ушул эле боюнча. Мен байкашымча канча эфирден бери мындай айымдарга бир кандайдыр бир таарынычыңыз барда эле суроо берип атасыздар. Эмнеге ким башкарыш керек, аялбы, ана махырга эмнеге силер андай сурайсыңар деген сыяктуу суроолор болуп атат да. Бул суроолор эмнеден улам сизде пайда болуп атат? Жок, мен мындай деп атам. Силер, например, барыңар үй, машина сурап атпайсыңарбы? Баары сураган жок. Эми кээ бирөө да, ошо кээ бирөөнү айтайын, именно сурагандарга тиешелүү да. Өздөрү билет. Силер канча сураган сайынчы, балдар жаман көрүп калат. Мен ошону айтып атам, силер канча жөнөкөй болсоңор, жанагындай мен шаурмали деле болсо эптеп тийип кетсим десеңер, бат эле келет силергечи, талапкерчи. Ошол ниетти айтып атам. Атак аны итак эле, например, мен деле берем, акыр баардыгы эле берет. Просто андан аркы силердин өмүрүн ардап атпайбы? Например, силер махыр бербей койсо тийбей койбойсуңар да. Айтып коеюн да, сиз айтып атпайсызбы, мырза өмүрүн арнайт депчи. Бирок айым андан өтүп өмүрүн арнап атпайбы, сиздин тукумуңузду улап атат. Бул төрөт алдында бул өлүм менен алышат да, айымчы. Ошол ооба өз жерин таштайт, ата энесин таштайт, сиз менен ээрчип кетип атат да, айымчы. А эмнеге мындай эркек киши мындай кичине иймейип койбош керек? Конечно, аял адам деле иймейет бул, потому что ал барып атат, бүт баардыгын таштап атат, ошол адам үчүн өзүн арнап атат. Негизи тура эле силер сурабасаңар деле эркек ошону берет деген ниетти айтып атам. Просто биз баягы социальный сеттерден мен эркектердин жанынан көп көрүп калам, жана махыр сураган суроолор бар го ютубтан. Анан эркектер көп айтат да, карачы могу кыздарды. Бул азыркы кыздар көп кеткен, баары эле квартира сурап атат деген мен көп угам да, ошол ниетте эле айтып атам да. Болгонучу. Мен деле жакшы эле ниетте айтып атам сизге. Ооба, ниеттердин баардыгы түшүнүктүү болду окшойт. Руслан мырза дагы аябай жүрөгүнүн түпкүрүнө кабыл ала алат экен. Сиз кыскасы бая. Кыскача айтып кетейин. Мен кайсы бир жаныма туш келсе дагы будущий айтып коем. Акылдуу болсоң башкар бол. Башым дейм ошондо. Ана. Мына ушундай жакшы сөздөрдөн кийин биз дагы бир катышуучусунун талантына күбө болгубуз келип атат. Анда Санжар мырзаны чакырып кое турган болсок, өзүнүн атайын гитарасын алып келип отурат. Жайыраак эле ошол сүйүү тууралуу бир чыгарма тарып кетейин. Мирбек Атабеков биздин таанымал ырчыбыздын чыгармасы. Азырылып сезим менен ойнап, айрылдым өзүңдөн. Биздин сүйүүбүздү жамактап ойлоо. Сага жагыш үчүн издеп айла, жалган айтып алдадым. Сени жоготуудан коркуп андан. Көрбөптүрмүн сендей жанды, көзлөрүңдө сыйкыр барбы? Көңүлүмдөн орун алдың.
бар дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс. Эми сенсиз калдым жалгыз, жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүлөк салдың, жалын болуп күйүп жанып күйүт салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүдөттүң го сезимимди, сагынычка эзбейемми, келчи деги суранамын кечир мени. Канча деген катышуучу кыздардын талапкерлердин жүрөгүнөн орун алат. Аз көрүп аткан жаш кыздар Санчарики, Санчарга барам, Санчар какой лапочка деп атпайбы азыр? Ооба, айрыкча айымдардын гитара ойногон мырзалар көп эле айымдарга жагат болуш керек, Айымдардын жүрөгүндө ушундай бир башкача романтикалык сезимдерди ойготот да. Салга барган мырзалар деле көп айымдарга жагат, Адыл мырза деле көп айымдарга. Кыскасы талантыңызга таазим. Көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, эми бунун баардыгы албетте биз жолуктук долбоору жакшы ниет менен кыз жигит мамилесинде болобу, үй бүлө куруу мамилесинде болобу, биз баардыгын бири-бири менен тааныштырганга ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Биз жолуктук долбоору 3-сезон башталаардын алдын эле бизде жакын арада 2 жуп турмуш курган атат десек болот. Булардын бири талапкерлер Максат менен Алина. Ал эми бирөөсү биздин катышуучулар, 1-сезондан бери катышуучулар Улук менен Нурперида жакында той беришет. Балким 2 күндөн кийин койдум тою. Саламатсыздарбы? Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, көрөрмандар, биздин колдоочулар, бир туугандар, эжелер, байкелер. Мен сиздерге жакшы жаңылыгым бар, кыргыз элим. Мен өзүңүздөр көргөндөй эле келиниңиздерди алып келгенге уже Жалал Абадка барып, кыз узатып той болду десек болот. Тойдон кандай болгонун кыскача 2-3 минутта сиздерге өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп көрүп коюңуздар. Жар издеймин, айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярбаган, жок нерсени суранып ойго салып самабаган. Жүрөктө ыйман тилинде шүгүр бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар. Чарчасаң дем берип, жылмайып күлүшүп бар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Жарым
Гүлназ айым, бүгүн чындыгында аябай кызыктуу маек болду десек болот, урматтуу көрүүчүлөр. Мына сиздер да колдошуңуздар керек, анткени биздин катышуучулар эмиден бири-бирине көнүп, бирок аз эле убакыт болсо дагы тайманбай өзүнүн ой пикирин коркпой айтып атканы үчүн биз сиздерге алкыш айтмакчыбыз. Кол чаап коелу. Анан бул жака келип берсеңиз, Гүлназ айым, бүгүнкү чыгарылышта дагы өзгөчө эмоцияларга ээ болдук. Бирок дароо эле мен азыр мындай кылалы деп атам да. Мен бир катышуучу мырзалардан бир мырза чай берейин, сиз айымдардан бир айымга өзүңүз тандап туруп чай бериңиз. Макул. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай колумда апамдын чайы. Гүлназ айым. Менин колумда да. Кол меникинде да. Жок, менин колумда болот. Бул сиздин колуңузда. Апаларыбыздын чайы. Мен өзүм оюман кайтпайм, менин колумда деп. Эркек башкарыш керек. Эркек башкарыш керек. Менин колумда чайды мен мырзалардан менин да колумда турганын байкабайт. Албетте бул командада чогуу иш баштаганда биздин деген сөз өтө маанилүү, бирок мен өзүм оюман кайтпайм. Менин колумда чайды Санжар мырзага берели. Талантыңызга тазым. Сизге чоң рахмат. Биздин колубузда чайды кимге бересиз? Бүгүнкү эфирде эң көп аты аталган айымга берели. Фатима айымды каталы окшойт, менимче. Каласа ата энеңизге салыңыз, сөзсүз түрдө ичип коюшсун. Ал эми эртеңки чыгарылышта ким талапкер күтөт, жанагы эле сөз. Ким катышуучулар менен катышуучу балким достук чайына чыгып келет экен, биз эртеңки чыгарылышта чагылдырып бергенге аракетибизди кылабыз. Ооба. Мен болсо азыр учурдан пайдаланып бир признание айткым келет да. Негизи ар бир эфир жок дегенде 1,5 саат болот десе, 1,5 саат кантип өтөт, ошо 1,5 саат бою эмнени сүйлөшөт деген ой бар болчу, мына такалып калбайбы, токтоп калбайбы деп. Бирок чынында кантип убакыттын өтүп кеткенин байкабайт экенсиң, демек көрүүчүлөр дагы дал ошондой толкунда көрүп аткан болуш керек. Өтө баягы жашоодо сырттагы реалдуу жашоону эле эфирге алып келип койгондой кызыктуу болот экен. Сиздерге да жагат катышуучулар, кызыктуу катышуучулар. Ар бейшемби жума күнү биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун активдүү улантат. Биздин катышуучулар өз теңин тапкан сайын биз жумушубузду токтотпойбуз. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр жана YouTube'дан бизди көрүп аткандар, сиздер дагы мына ушунун астына жазсаңыздар болот. Ким кимди тандады, же болбосо бүгүнкү эфирден канча жуп чай ичүүгө жолдомо алат. Ооба, жана бир нерсени баса белгилеп айтып кетпесем болбойт. Кыргызстанда эң алдыңкы передачалардын бири биз жолуктук долбооруна спонсор болсоңуз, сиздин үшүңүз өзгөчө алдыга карай кетет десек болот. Андыктан биз сизди спонсорлукка дагы, демөөрчүлүккө дагы чакырабыз. Ошондой эле биздин демөөрчүлөрдүн катарын толуктаган биздин Үмүт соода борбору дагы өзүнүн кардарларын Кыргызстандын 7 областында тең чоң дүкөндөрдү ачып алып күтүп аткан учуру, сиз дагы сапаттуу жана капчыгыңызга ыңгайлуу кийим издесеңиз, анда Үмүт соода борборуна кайрылыңыз. Сөзсүз түрдө Үмүт соода борбору Орто Азияга да ачылсын, биздин демөөрчүбүзгө катуураак кол чаап коелучу. Ал эми ушундай сонун динамика менен биз жолуктук долбоору соңуна жетти. Менин жапжаң кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы. Кайрадан сиздер менен кийинки өтө жогорку деңгээлде кызыктуу боло турган эфирден көрүшкөнчө, амандашканча сонун маанайда бизди күтүңүздөр деп айтмакчы. Ал эми Гүлназ Чыныбек кызынын эски кесиптеши Канат Шабданбеков болду. Бар болуңуздар, бүгүнкү эфир аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасы